Биринчи суроо, ассаламу алейкум дейт, суроо берсек болобу дейт. Ошто турабыз. Аялдардын таалим берген, аялдардын ичинен таалим берген эжелер болсо жазып коюңузчу. Таалим илим алсакпы дедик элек, 3 кызым менен өзүм кошулуп дейт. Мен азыр Египетте болгон себептүү кайсыл эжеке устаза бар экендигин анык айта албайм. Бир билгеним Ошто ошо Умар Кары деген бар. Атайын көз азиздерге Куран окутуп, көп жылдан бери мындай бир албан бир эмгектерди өтөп, чыныгы баатыр адам деп эсептесек болот. Мына ушу мүмкүнчүлүгү чектелген көз азиз адамдарга 10 жылдан ашыктан бери сабак берип келет. Канчалык түйшүк, канчалык кыйынчылыгы бар. Жамгырчы деп ал киши Умар устаздын дагы окуучусу бар. Мына ошол Умар устазга кайрылсаңыздар, ал киши ошол кайсы аял заты сабак өтө алат. Балким Умар устаздын келинчеги, жубайы, жеңебиз ошол сабак өтүп калар аял затына. Ошто. Андан кийинки экинчи суроо экен. Ассаламу алейкум, урматтуу устаз. Менин суроом бар эле. Талак маселе жөнүндө жооп берип коюңузду суранам. Менин жолдошум Америкада. WhatsApp'тан SMS аркылуу кет деди. Талак түшөбү? Буга чейин 2 талак берип салган. Мурун чогуу жашап жүргөндө урушуп кеткенде дейт. Эгерде ушул кет деген сөздү WhatsApp'тан жазышып аткан учурда сиз анда мен ажырашам, менин баягындай жообумду бериңиз деп сүйлөгөндө дароо ошого кечиктирбей жооп катары кет десе талак түшүп калат. Анткени талак сөз айтылынып атканда ошого кет деп айтылынып атат, демек сен мени никемде эмессиң, кет деген сөз. Анан мындай эле талак сөз эскерилбей жанжал болуп же башка сөздүн учуу козголуп туруп кет дей турган болсо ниетин сурайбыз. Кет деген үйдөн чыгып кет деп ачуу үстүндө дагы мындай кабагын бүркүп айткан сөз болот. Же сен менин аялым эмессиң, болду, мен сага талагымды бердим, кет деген сөз болот. Ошон үчүн күйөөңүздөн такташ керек. Бул кинаят талакка дагы, талактан бөлөккө дагы иштеле турган сөз, колдонула турган сөз. Такташ керек. Күйөөңүздүн ниети суралат. Баягы менин ажыраша турган оюм жок болчу дейт, ошо күйөөңүздүн ниети суралат. Кет дегеним ажырашуу максатпы десем, ооба деп койду дейт. Эми баягы сиздин сурооңуз бөлүнүп келиптир да. Эгерде ажырашуу максатта кет десе, талак түшүп калат. Болду, сизге 3-чү талак түштү. Анда ал күйөөңүзгө кайта албайсыз, башка турмуш үй бүлө курушуңуз керек болот. Бирок анткен күндө дагы күйөөңүздүн версиясын угуп тактап койгон жакшы бул маселеде. Кийинки суроо. Ассаламу алейкум дейт. Мен Москва шаарынан жазып жатам. Орунсуз суроо берсен алдын ала кечирим сурайм дейт. Талак боюнча айыз учурунда талак берсе түшпөйт дейт. Ушул боюнча жооп берип коюңуздарчы, сураныч. Түшпөйт деп айткан ал эки эле алым ошентип айткан. Шейх ибн Теймия менен ал кишинин шакирти Ибн ал-Кайым ал-Жаузия. Ал эми 4 мазхабта тең. Ханафи, Малики, Хамбали, Шафии мазхабтарда, Ханафи, Малики, Шафии, Хамбали мазхабтарда талак түшөт. Мына кол астымда Ал-Мухтар лил Фатва деген китеп бар. Мына ушул китепте дагы келет. Талак түшөт. Фатва ошого берилет. 4 мазхабта тең мындай бир бекем туруп айтылган сөз. Аял кишинин боюнда болгон учурда талак түшөт. Аял киши этеккер хайзы келип турган учурда да күйөөсү талак айтса түшүп калат. Бирок өтө чоң күнөөкөр болот. Анткени муну 4 мазхабта, анын бири Ханафи мазхабта талак бид'i дейт. Чоң күнөөгө жетелеген талак. Аял киши денеси сыгылып, ар бир клеткасынан тазаланып, ушинтип кан келип, кыйнап, кан кусуп турган учурунда анан келип талак берген үстөккө босток, бул чоң күнөөкөр болот. Талак түшөт. Фатва ошого берилет. Түшпөйт деген сөзгө маани берилбейт. Аалымдарыбыз бүт далилдери менен жазып кеткен. Бадруттин Айни рахимахуллах аалымыбыз Нухабул Афкар деген китебинде Шарх Маанил Асарда айтат. Бир канча далилдер бар. Ошонун бири пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга Hazreti Умар, Аллахым ыраазы болсун, келип, менин балам Абдулла келиниме талак берип коюптур. Ушул этеккер хайз болуп турган учурда кандай болот дегенде, Муслимдин риваятында келет. Мурху, балаңа айтып буйругун, фали рожиха, талак түшүп калды, кайтарсын дейт. Талак түшкөндө ошондо рожа кылынат да бул жерде. Ачык талак айтылып атат, кайтарсын никесине кайра. Бул алгачкы талак болсо, кийин анан тазаргандай көрсүн, жашасын, такыр болбосо кийин таза кезинде ажырашсын, азыр күнөөкөр болот. Ушул боюнча кайтарбай калтырып койсо дейт. Бухаринин риваятында келет. Хусибат талкатун дейт. Бул бир талак болуп эсептелди дейт. Демек, боюнда бар кезде ошол талак түшөт. Бул биздин Ханафи мазхабта да, башка 3 мазхабта да бекемделген сөз. Күнөөкөр болот талак берген адам. Кийинки суроо. Ассаламу алейкум устаз. Мындан 4 жыл мурда күйөөм менен урушуп кетип калган болчумун. Боюмда бар болчу. Анан талагымды бер десем, талак деп WhatsApp'тан жазып жиберген. Андан кийин кайра эле чогуу жашап жүрдүк. Кызым төрөлдү, анан кайра ажырашып кеттик. 2 жылдан бери чогуу жашабайбыз. Эми кайра жарашалы деп жатат. Никебизди жаңылайбызбы же талак түшкөнбү? Жооп берип коюңузчу. Сиздер Кыргызстанда болсоңуздар, ээрчи муфтиятка барыңыздар. Анткени азыр мен сиздин гана жазууңуз аркылуу өкүм чыгарып бере албайм, фатва. Күйөөңүздөн да угушум керек. Анан ажырашып кеткен учурда күйөөңүз
Мага талак бериңиз деп айтыпсыз го. Талак деп 3 айтса талак түшүп калат. Дароо айта турган болсо. 3 талак түштүбү, 1 талак түштүбү? Эгерде 3 талакты үчөөнү айтам деп, үчөөнү ар бирин сан катары максат кылса 3 талак түшөт. Китептерде келет Фатавал Халабия Ханафи мазхаб. Ин арада фиги тавкид ва фавахидатун дейт. Эгерде талак дегенден мен бир эле талак түшүнтүп бекем деп айттым десе, анда 1 талак түшөт. Айтор күйөөңүз менен кайра байланышка чыгышыңыз керек. Менин сизге айта турган сөзүм бар эле, аноним кылып чыгарсаңыз дагы болот дейт. Мындай жарыя кылып окусаңыз дагы болот дейт. Адамдардан кеңеш алгым келет десеңиз, мен азыр жүрөгүм тынч эмес. Ошо жашаганыма 8 жыл болду. Балдарым бар. 8 жыл бирге кайненем, кайнатам менен турганбыз. Биз колунда кала турганбыз. Мындайча айтканда, ата-энени карап. Мени жаңы келген келин кылып, аларда кайнене кайнатам эмес, абысыным менен кайнагам жуучулукка барышкан. Бизге көп нерсени айтпай жашырышкан экен. Көрсө, кайнатам 81 жашта 4 аял алган, ынжык киши экен эле. Мага башында билгизбеген. 3 балам төрөлгөндөн кийин чоң кызым туруп, ошонун айына мен ал менен урушуп, андан кийин урушуп кетсек, мага да кол көтөрүп жүрдү. Былтыр кайненем өтүп кетти. Андан кийин өтө эле мага жабышып, уруш болбосо деле мени тыч койбой жаман сөздөр менен урушуп, көңүлүмдү оорутуп жүрдү. Өзү зорго жүрөт. Чоң даарат, кичи дааратына мен горшок коюп берип, аны тазалап, төгүп карасам да, кайнагамдар келсе мени жамандайт. Аларга кошулуп, алар менен да урушат дейт. Мындайча айтканда ушундай маселе экен. Кандай кылам деген сөз? Күйөөңүз каралаш керек болот. Албетте сиз тамак ашын башканы каралап бересиз, анан жанагындай истинжа, мындай бир ажаатканага алып барып, ошол нерсенин тозуу маселесин баласы караш керек болот. Ал маселелерди этиятташыңыз керек болот. Эми ал капа болуп кетипсиздер, чыдап коюңуз. Эми 89го келип калыптыр. Адам карыган сайын баягы эмне коюп, эмне сүйлөп атканына көңүл бурбай калат. Кудай үчүн ошо күйөөңүз менен жакшынакай бир ниетти түздөп, күйөөңүз жанагындай уяттуу мүчөлөрүн башканы жууганда күйөөңүз жардамдашсын. Сиз тамак ашы менен тамак ашын жакшы карап, кабагым кашым дебей, мындай бир улуу адамдын батасын алып калууга тырышыңыз. Эми адам жаш баладай да, өзүңүз деле энесиз. Жаш балаңыздын кыялын көтөрөсүз го. Адам карыгандайын жаш баладай. Ал сиз сүйүп тийген күйөөңүздүн атасы. Анан ынжык экен, 4 аял кетириптир жана башка деп, ал эми өзү жооп берет. Ага сиз кийлигишпегениңиз туурараак болот. Анан сиз ошо урушду айланып өтүп, өзүңүз мындай бир оор абалга кириптер болбой тургандай кылып, акылдуу мамиледе болуңуз, чыдап коюңуз. Эгер күйөөңүз сизди сыйлап аткан болсо, күйөөңүз менен жашайсыз. Эми аксакал дагы картайып калыптыр, ошо батасын алып жакшы мамилеңиздерди кылып калыңыздар. Балким ошо кишинин бир жакшы мамилеңиз ал кишини мындай бир кетирген кемчилик каталарына тообо кылууга жетелейт. Сиз болсо бата алууга себепкер болот кылган жакшы ишиңиз. Анан ошондон ыраазы болуп күйөөңүз сиздин жаныңызда туруп берет. Албетте бул нерсени ушинтип жакшы бир акылга ченеп, мындай бир чечим кабыл алганыңыз туура болот. Ал эми жанагы маселелерин күйөөңүз өзү каралашсын. Ал маселелеринде этият болуңуз. Ассаламу алейкум дейт. Сизге ден соолук, үй бүлөлүк бакыт каалайм. Жакында кыздуу болобуз иншалла. Атын ким койсок деп отурабыз. Чоң кызымдын ысымы Назила, анан Давуд, Сулайман ысымды 2 уулум бар. Аллахыма шүгүр, үй бүлөңүзгө жана кыргыз элибизге жакшы дубаңызды берип койсоңуз дейт. Кудай таалам жеңебизге аман эсен көз жарып, мына ушул кыздуу болууга бир жеңилдигин берген болсун. Ошол кыз биринчи кезекте имандуу болуп, тарбиясы мыкты болуп, ден соолугу чың, алты сан аман болуп, ушундай мыкты тарбияда өсүп, илимдүү, билимдүү, кемеңгер кыздардан болуп, элибиздин, жерибиздин, мамлекетибиздин жаркын келечегине чоң салымын кошкон ырыс кешиктүү кыздардан болсун. Сизге мен Даткайым деген атты сунуштайт элем. Сонун аттардын бири мына Даткайым. Андан кийин дагы кыздуу болуп жатсаңыз, Хадижа небиздин аты бар, Амине эжебиздин аты бар, анан Нафиса деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ошо небересинин аты, бул бир убакыт ошо жакшы ат дагы, анан кулакка да жакшы угулат буюрса. Мына ушул аттарды тандасаңыз жакшы болот. Кийинки суроо. Ассаламу алейкум, менин жолдошум дейт. Арабча анти таликун. Анти таликун дегенде яны кошпой эле та болот. Касралуу та мафтуха. Сен талаксың деп WhatsApp'тан арабча талак берген. Талак түшөбү? Түшөт. Мына ыктыяр китепте Ал-Мухталил фатвада айтылат. Сорих, ачык айтылган талактын түрү, эгер аял киши ошо талак деген сөздү ажырашууга колдонулганын билген болсо, анти таликун, анти муталлакатун, таллактуки, мына ушул 3 сөз менен талак түшөт деп келет. Анын айтуусу боюнча мурдадагы WhatsApp'тан лакит талак, сага талак берилген. Талак бергем 2 жолу. Бирок сени кейип ыйлабасын деп өчүрүп койгон дейт. Бирок мен билген эмесмин, суроо мага 3 талак түштүбү дейт. Сизге 2 талак болуптур.
Сизге 2 талак түшүптүр. Үчүнчүсүн күйөөңүздөн такташ керек. 2 талактын түшкөнү анык. Анан эркек талакты айтып туруп, аял окуй электе өчүрүп койсо, ал талак түшүп кала берет. Талак түшүп кала берет. Мисалы аял киши талак түшүүдө аял киши билүүсү шарт эмес. Бир эле учурда качан мисалы аял кишиге мага талак бериңиз деп сураса, эркек дароо жооп бербей, кийин жооп берип өчүрүп салса, ал учурда гана түшпөйт. А бирок эркек өзү эле ошентип келип туруп, не билгени көтөрүп туруп талак берип, кайра өчүрүп салса, талак түшүп калат Кудайдын ысында, диянаттан. Эркектин оозунан чыкса болду. Бизде мына сол жагымда Хашет ибн Абдин деген китеп бар, Роддул Мухтар. Бада сана айта келет. Орукну толак ассыйга. Талактын рүкүнү түркүгө. Үйдүн түркүгү бар го, армап турган. Талактын негизги түркүгү өзөгү. Бул эркектин сүйлөгөн сөзү болот, талакты айткан. Демек ошону менен талак түшүп калат. Кийинки суроо. Ассаламу алейкум Калысбек устаз, ден соолугуңуз жакшыбы? Мен сизди ютубтан калтырбай көрүп келем. Аллахым ыраазы болсун сизден, баарына шык берип, көңүлүн көтөрөсүз дейт. Кудайым жакшылыкка себепкер. Мындайча айтканда, жакшылыктын ачкычы, жамандыктын жапкычы кылган болсун, баарыбызды ыхлас берсин. Шерменде кылбасын. Үй бүлөдөн сыноо бербесин, бала чакабыз баардыгы ушундай бир тыңгылыктуу, имандуу, илимпоз, билимдүү инсандардан болсун. Мен көптөн бери эле бере албай келген суроо, сураныч бар эле дейт. Ошол суроо бар эле. Биз 4 тууганбыз, бир эжем, 2 акам бар дейт. Чоң акам көп жылдан бери карыз болуп калган, кредити бар. Соодада иштейт. 1-2 болбойт. Мындайча айтканда, жакшы пайда көрө албай жатат. Кайра карыз болуп кала берет. Эжем экөөбүз хиджаптабыз. Аллахтан ыйлап намаздарымда дуа кылабыз. Ата-энем каарып калышкан, алган пенсияларын кредитин жабуу менен убала. Биз да күйөөлөрүбүзгө айтпай кредит алып бергенбиз. Ошонун сурагы кандай болот? Бир тууганың жигариң экен дейт, бир бооруң экен дейт. Суранса боорубуз ооруп алып берип коебуз, бирок өзүбүз төлөгөн учурлар көп болот. Өзү чекпейт, ичпейт, бирок туура жол таппай келет. Биз да кыйналдык. Өзү да башы маң болуп калган. Сураныч жардам берип коюңузчу дейт. Бул учурда мындай болот. Сиздер эми жардам бербеңиздер. Биягын билдиңиз, хиджаптасыз, жоолуктасыз. Мындан кийин дагы кредит алып бергиле десе, бул карыз, бирок жөнөкөй карыз эмес, күнөө коштолгон чоң карыз болот, процент. Риба, сүткорлук. Жөнөкөй карыз эмес, күнөөгө баткан чоң карыз болот. Жөнөкөй карыздын өзүн жөн эле бирөөдөн процент болбостон алса, анын дагы эртең төлөмү бар да. Алгандын бергени бар. Күлгөндүн күйгөнү бар эртең. Бүгүн жыргагандын эртең эсеп сурагы бар. Кандай бул? Туурабы? Ошол себептен жөнөкөй карызды кайтаруунун түйшүгү оор болуп атса, күнөөгө малынган карыз да кош бетер болот. Мындан кийин жардам бербеңиздер. Айтыш керек, башка жол толтура. Башка жолду көрүш керек. Мына быйыл Кыргызстанга барганда, ошо соода сатык тармагында сабак өтүп келдик. Азирети Умар, Аллахым ыраазы болсун, ал кишиден айткан сөзү бар. Адам бир тарапта бир 3-7 иретке чейин катуу аракет кылып тырышсын дейт, такыр эле майнап чыкпаса, башка тарапка өзгөртсүн. Башка жумушту карасын. Азыр Кыргызстаныбызда эмне деген сонун өнүгүү болуп жатат. Аллахым дайыма ушул жакшы ыймандын көлөкөсүндө өнүккөн өлкөлөрдүн катарына толтурган болсун өлкөбүздү, мамлекетибизди. Кур'ан-ы Каримде Аллах Таала айтат: "Вала та'ану алал исми вал удван. Та'авану алал бирри ват тaqwa" биринчи чоң эреже, бул жалпы эреже Кур'анда. Сооп, жакшы иштерде көмөктөшкөлө дагы, күнөө жана бетбактык боло турган душмандык иштерде көмөктөшпөгүлө дейт. Бухариде хадис келген, сүткорлук боюнча катуу келген. Күбө болуп отурган адамга дагы жазылат деп келет да, Кудай сактасын. Кийинкисин антип жардам бербеңиздер. Эми алынган карыздарын кутулуп жардам бериш керек, анан күйөөгө айтпай аял кишинин акча алганы жакшы эмес. Бул эртең билип калса көңүлү ренжип, ортодогу мамиле мындай бир жик түшүп калат да. Кийинки суроо, менин суроом бар сизге дейт. Мен 18 жаштамын, апам менен атам ажырашып кеткен, экөө тең башка үй бүлө курган. Мени тайнем менен таятам өстүрүп чоңойтtu. Менин суроом, мен тайнем менен таятамды бешикке кирүүсүн каалаймын, тозоктун азабынан кутулуусун каалаймын. Ушул нерсе менин жүрөгүмдө үйкөп келет. Мен тайнем менен таятамды бешикке кирүүсү үчүн кандай амал кылсам болот дейт. Бул биринчи суроом дейт. Таята тайенеңиздин көзү тирүү болсо, кишилердин кызматын кылып батасын алып калыңыз дагы. Анан ошол аксакал, сиз тааныган ата апалар болсо, таята тайенеңиз намаз окуй элек болсо, ошол адамдарга айтып, эжеке агайлар болсо, жакшы бир ал кишилердин батасын алып кызматын кылганча бир ошол намазга бир жыгытып калууга бир далалатты көрүш керек. Намаз бул чоң бактылуулук. Кимдин жашоосунда намаз болсо, ага Аллахтын кепилдиги бар, бешикке киргизем деген. Анан тесип алып келип бериңиз. Ал улуу муундун адамдар эгер көзүндө дагы эле май калган болсо, өткүр болсо, китеп окушат а кишилер. Жакшы бир диний багытта жакшы илимий таризде жазылган китептер бар. Мына ошону алып барып бериңиз. Анан жакшы кызмат кылыңыз. Экинчи суроом дейт: апам экинчи турмуш курган.
Бирок атам талак бербептир апама. Атам апам туруп кордоп жаман күндөрдү көргөзгөн экен, мен башка аял алам деп айткан дейт. Атам мага келип бир да кабар алган эмес. Ошондо атам апама талак бериш керекпи? Муну апаңыз менен атаңыздан такташ керек. Эгер талак бербей эле апаңыз башка турмушка чыккан болсо, нике өтпөй калат. Зина болуп калыш коркунучу бар. Эми көптөн бери жашабай турган болсо атаңыз талак деле берген чыгар, ошон үчүн тактап коюш керек. Тактап бербеген болсо эртерээк бериш керек болот. Устаз саламатсызбы? Биз жолдошум экөөбүз пикир келишпестиктен улам 2 жыл мурун сот аркылуу ажырашкан элек, бирок мага талак берген эмес. Ажырашкандан кийин ал киши Москвага кетти. Бирок Москвага кетип жатып аэропортто мени кечир, үй бүлөмдү сактай албадым. Балдарды жакшы кара деп жазып жибериптир. WhatsApp'тан Москвага жетип чалды. Дагы кайра балдар үчүн жашайлы деп айтты. Үй бүлөбүздүн бузулушуна күйөөмдүн ортодогу башка аял менен мамилеси болгон эле. Ошентип 6 ай жүрүп кайтып келди. Мен да балдар үчүн мейли бир аракет кылып жашап көрөйүн дедим. Ортодо 4 балабыз бар эле. Келгенде ЗАГС алалык десем, көңүл жүрөт. Эми жакында бир уулум дагы Москвадан иштеп келди эле. Ал уулум айтат, мен атам экөөңүздөрдү умрага жөнөтөм деп. Мен ойлонуп жүрөм, ошондо мен күйөөм менен умрага барсам болобу же болбойбу? Анткени сот аркылуу ажырашса деле талак түшүп калат деп укканым бар. Эгерде ооба өткөн чакта сот сураганда талак мындай ажыраштым десе, ал ошо талактын кыргызча сөзү болот, сорих. Башың бош болду, ажыраштым десе, талак түшүп калат ал учурда. Ошон үчүн такташ керек. Сиздердин жашооңуздарда бул соттун астындагы ажырашуу сөзү ошондой өткөн чакта ажыраштым, болду деп, ортодо эч нерсебиз жок деп сөз болсо, бул жалгыз эле учур болсо, анда кайра нике кыйып, 2 талактын мүмкүнчүлүгү бар жашаш керек. Түшүнүктүүбү? Демек башка талак бериле элек болсо, бул сот ажырашуусунан бөлөк, анда кайра нике кыйып жашасаңыздар болот. Ортодогу балдар үчүн жашаш керек. Адам жашаш керек. Адам өзүн эч качан идеалдуу сезбеш керек. Биз инсан кемчиликтүүбүз. Балалуу болгондон кийин бар жерин, жакшы жерин ошону уютку кылып сүйүп, ошону көбөйтүп, балдар үчүн жашаш керек, эстүү болуш керек. Анан эркек деле бир кумардын аркасынан делебес козгоп жүрө берсе, аял деле бир оюндагы нерсени издеп жүрө берсе, аны менен жашоо болбойт анда. Жашоонун өзүнүн түйшүгү бар, улуу муундагы адамдар айтмакчы. Жашоонун өзүнүн кыйынчылыгы бар, ошону кайрадан кайтып эметиш керек. Балаңыздар эстүү экен, никени жаңылап туруп, эгер башка талак берилген эмес болсо буга чейин, мына ушул умурага барып келиңиздер, ошол жерден сүйүүңүздөр бекемделип, нике бекемделип, жакшы жашап кетиңиздер. Устаз үйлөнгөнүм 2 ай болду, келинчегим итаат кылбай жатат, баш ийбей жатат дейт. 3-4 күндөн биринде эле акча дей берет. 15 күн мурда үйдөн чыгып Бишкекке кетип калган. Эми кечээ чалып, мен Туркияга иштегени баратам, 3 айга мага талак бер деп жатат. Себепсиз эле талак сурап жатат, эмне кылсам. Эми себепсиз эле деп атасыз, биз сиздин акыйкатыңызды уктук. Балким келинчегиңизге кайрылганыбызда ал дагы бир жүйөнү айтат эле дейм. Акыл эстүү адам жөндөн-жөн антип күйөөсүн чанып кетип калбайт. Ал акыл эсинде бир акыл эсинен доо кетип же ушундай бир Кудай сактасын, жаман жолго түшүп калса эле, ошондой жеңил ойлуу болбосо, ага дагы бир түрттө турган себеп болушу мүмкүн. Ошон үчүн келинчегиңизди да угалы. Ошондо маселенин сүрөтү толук чыгат. Анан экинчиден, сиз айткандай болуп мейли, аялыңыз такыр, сиз колдон келишинче тырышып, сүйүп, күйүп, колдоо көрсөтүп, жөлөк көрсөтүп жашап жатсаңыздар, аялыңыз ушинтип атса, ал анда аялыңыз күнөөкөр болот. Шариятта күйөөсүнүн уруксатысыз алыскы Туркиядагы эмес, өзүнүн баягы мөөнөтүнөн мурда бир туугандарына дагы, башкага да барса күнөөкөр болуп барат. Эмне кылыш керек бул учурда? Күйөөң аялыңызга чалып кетпе, жолугалы деп Бишкекке тезирээк келишиңиз керек. Эмне себеп болду сага? Кана айтчы деп маселени ортого коюп, сизден чындап кемчилик кетип атса, ошону оңдоого, жоюуга аракет кылып туруп, анан аялыңызды да эскертишиңиз керек, күнөөкөр болосуң деп. Күнөөкөр болосуң деп. Кийинки маселе. Ассаламу алейкум устаз. Жайранын этин дарылыкка жесе болобу деп жазыпсыз. Жайраны билбейт экен эмне экен. Жайраны карап берсеңиздер. Жайра деп эмнени айтат экен? Даарылык. Анан экинчи, келинчегиңиздин сабактары боюнча маалымат бере кетесизби? Адресин кайсы күндөрү болорун дейт. Биз азыр эми Египеттебиз, окуу менен алекпиз. Окуу менен алекпиз. Балким ошол онлайн сабак баштап калышы мүмкүн, биз аны таштайбыз. Жайранын этин бул жерде чыгарылды. Жанагындай бир сая турган тикенеги сыяктуу кирпич чеченден чоң экен, мындайча айтканда. Этин жок, жегенге болбойт, даарылыкка дагы. Анткени бул арам. Бул жанагындай пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, Ханафи мазхабтары жегилет. Бизде харраман нефсун акла кулли зинабин минас саба ва зи михлабин минат тойр. Мындайча айтканда, мына ошол азуулуу тиши бар
жырткыч жаныбарларды жана чеңгели бар канаттуу куштарды, жырткычтарды жегенге болбойт деп келет. Азыр фармацевтик өнүккөн заман, башка альтернатива бар. Ал альтернатива калбай калган учурда убактылуу мубах болуп турат деп келет. Бирок андай даражага жете элекпиз, башка дарыларды карап көрүш керек. Кийинки суроо. Ассаламу алейкум калыс устаз, мен ток тартып биринчи топтогу майып болуп калгам. Бир колум жок дейт, бир колум иштебейт. Иммунитетим начар. Мага тез эле суук тийип, грипп болуп, ысытма болуп ооруй берем. Күндө эле кечиресиздер, эми кээ бир сөздөрдү мен окууга мажбурмун, сиздер туура түшүнүңүздөр. Цистит, простатит болуп калгам, өнөкөткө өтүп кеткен дейт. Суу тийсе эле козгой берет. Козголуп калат ооруларым дейт. Муздап какшап ооруп калам. Айылдык имамга кайрылсам, сен үй бүлөлүк киши экен, сен ошол жубайың менен жакындык мамилеге барганда жуунбастан арчып таямым алып окуй бер, сенин намазың өтө берет деди. Намазым өтпөй калабы деп абдан жаман ойлор мени кыйнап жатат. Кандай кылсам болот, чарасы барбы дейт. Эгер чындап эле жана суу тийгенде сиз жанагындай ооруп, денеңиз какшап, көпкө эмете албай ооруп кала турган болсоңуз, сизге уруксат, таямым кылганга уруксат болгону. Эми баягы мен кагаз ороп айтайын, ошондой жакындыктан кийин жакындык болгон жерлерди албетте бир жок дегенде ошол жерлерди болсо да тазалап жуугандын, жок дегенде мындай өтө эле ал жерди да тазалоо кыйынга болуп ооруп кала турган болсоңуз, эми баягы улуу сөздү уят жок, мен кечирим сурайм сиздерден, угарман көрөрмандардан. Жанагындай нымдуу нерселер менен болсо дагы айтор, тазалап, ал жерди сөзсүз тазалаш керек, бел уруктан башка нажасат издеринен. Анан дарыланганга чейин таямым кылып турасыз. Бул зарылчылык. Имамыңыз туура айткан. Бирок имам айтты, Кудай берди деп эле биротоло эметпеп кетпеңиз. Дарылануунун дагы үстүнөн алектениңиз. Дарыланыңыз, Кудайым шифа берсин. Ассаламу алейкум, кандайсыз? Менин суроом, намаз убактысы кирип, бирок азан айтыла элек болсо сүннөт намазды окуса боло береби дейт. Сиз мамлекеттик жумушта иштеп, намаздын убагы кирип, бирок ошол баягы мечитте жамаат күтүп азан кечигип атса, анда сүннөттү окуп, парзды да окусаңыз болот. Ошондой бир зарыл иш боло турган болсо. Негизи азан так убагында айтылыш керек. Фатху Бабил Иная деген китепте Шейх Муллалы Кори Ханафи чаңалыбыз айтат, хадисте алып келет. Ал имаму домин, имамга өткөн адам кепилдик алат арттагы адамдардын намазын. Вал муаззину муътаман, азан айтуучу убакытка аманаткөй так болот дейт. Убакыт кирери менен ошону айтыш керек. Анткени азандын максаты убакыт киргендигинен кабар берип айтылат. Эми сиз өтө зарыл жумуш болсо, албетте сүннөтүн дагы парзын да окусаңыз болот. Анан сүннөтүн окуп, парзына барайын десеңиз бир жөнүндө. Эсиңиздерге сала турчу маселе, түз эфирдебиз биз. Араптанын 4-чү күнү ушу Кыргызстан сааты менен 7-де сабак болмокчу. Суроолоруңуздарды жазуу түрүндө WhatsApp аркылуу 0709 68 06 06 номерлерин узата аласыздар. Марал FM жамаатына терең ыраазычылык билдиребиз. Мына азыркы эфир, кийинки боло турган эфирлерде дагы Кудайым буйрса, биринчи кезекте Марал FM радиодон, Марал FM Facebook баракчасынан, андан кийин YouTube'дан түз эфир көчүрүлүп бермекчи. Кийинки суроо. Ассаламу алейкум устаз, сизден Аллах ыраазы болсун. Устаз, сизден суроонарым, биздин үй бүлөбүз ажырашып кеткенбиз, дуба кылып коюңузчу. Жолдошум талак берген эмес, бирок ЗАГСы кыркылган дейт. Буга чейин башка талак берилбесе, ЗАГСтан кыркылгандан бөлөк сиздер кайра жашап кетүүнүн аракетин көрүңүздөр, мен дуба кылайын. Куштун уясы дагы бузулбасын. Өзгөчө ортодо балдар болсо, томсортуп, тирүү жетим атантып калтырбаш керек. Ассаламу алейкум устаз, мен келинчегимди коркутуп, сага бир талак дегенмин, бирок ниетимде ажырашуу жок болгон, түшүп калат талак. Талак менен ойноп болбойт, коркутуп дагы болбойт. Талак мына оң жагымда турган Ал-Мухтар лил Фатва деген имам Маусули рахимахуллахтын китеби бар, ушунун түшүндүрмөсү ыктыярда хадисте алып келет. Саласун жиддухунна жиддун ва хазлухунна жиддун. Үч нерсенин чыны дагы чын, жалганы дагы чын болот. Тамашалап айтса да, ойноп айтса да түшүп калат. Ошонун бири нике, эгер шарттары туура келип калса анан талак. Аялын ойноп коркутуу максатында талак айтса түшүп калат. Эгерде шарттары менен мен сага талак бердим деп ойноп койсо, анда түшүп калат. Анан аял талак сурабастан туруп эле эркек келтирип мен сага талак деп койсо, ал учурда түшпөйт. Анткени бердим деген башка деген нерсе жок. Ойноп туруп сага талак бердим деп өткөн чакта таандык кылып туруп айтса, талак түшүп калат. Талак бул ойноло турган маселе эмес. Талак бул ойлоно турган маселе эмес. Ооздон чыккан бир сөз бүтүндөй үй бүлөнү ажыратып бузуп, сиз өкүнсөңүз дагы жол болбой калышы мүмкүн. Этияттаңыз. Этиятташ керек болот.
Андан кийинки суроо: Ассаламу алейкум устаз, кандайсыз, Кыргызстанга качан келесиз дейт. Ва алейкум ассалам рахматуллахи баракатух. Эми могу кышкысын көрөлү деп жатабыз. Эгерде окуудан уруксат болсо, биздин эл кышкысын сабак аракет кылат экен, бир сөз бербейбиз, аракет кылабыз. Болбосо Кудай өмүр берсе жайкысын. Адаттагыдай. Ассаламу алейкум, менин суроом: менин жолдошум Кыргызстанда Москвага келсем үйлөнүп алыптыр дейт. Ортодо 3 балабыз бар болчу. Кечир болду, жок кылдым дегенинен кечирип жашап 4 баламды төрөдүм. Жакында перепискаларын көрүп калдым. 3 жылдан бери жолугуп жүрүптүр. Эми мен көңүлүм калган. Деп жашабайм десем дагы алдап жатат. Болду, жок болду деп. Мен жашабай койсом болобу? Мен нефтен орукчан болуп калдым. Ошол үй бүлөлүү эркектерди азырган кыздарга жакшы насаат айтып коюңузчу суранам. Бирөөнүн бактысын тартып алып, эч качан бактылуу болбошун дейт. Ошолор деле билет негизи. Эгерде нике кыйылган болсо, эми шарияттагы уруксат берилген жүйөнү карманыптыр. Биз шариятты гана сүйлөп атабыз. Бул жерде закон жана башка нерсени эмес. Зина кылып жүргөн жок. Ал учурда туура түшүнүш керек. Күйөөңүз адилеттүү болуп, сиздин көңүлүңүздү караш керек. Ошону бүт бардыгын. Анан эгер ошол туура эмес жолдун баягындай кыздарга жолугуп, алар азгырып зина менен ошентип никеси жок ошентип жүргөн болсо, зина бул жаман нерсе. Өзүнүн урук тукумунан кайтып калыш коркунучу бар, этиятташ керек болот. Анткени бул Аллах Тааланын мыйзам ченеми бар да, жашоодо адилеттүүлүк бар. Адам тобо кылып эле өкүнүп алдын алып калбаса, өзүнүн аялынан, бала чакасынан, кыздарынан ошол нерсе тушугуп жолугуп калыш ыктымалы бар. Кудайым адилеттүү мыйзам ченеми бар. Этиятташ керек, анан жубайын караш керек. Жубайынын көңүлүн караш керек. Ал үйлөнөт деген өтө зарылдык маселелер бар. Ал көп аялдуулук маселеде. Жөн эле төшөктүн ырахаты эмес. Аны көп эркектер сезбейт. Сезгиси да келбейт да. Кээ бир молдолорго жакпайт, анан башкасын кантип айтып түшүндүрөбүз. Кудайдан корксун күйөөңүз. Кудайдан корксун. Шариятта бар маселе, бирок ошол адилеттүүлүк маселесин жакшы караш керек. Зина болгон болсо эртерээк токтотуш керек. Урук тукумун кыйратып коюшу мүмкүн. Сизди жакшы карасын. Ортодо балдар бар экен, эми күйөөңүз чындап тобо кылып өкүнсө, бир мүмкүнчүлүк бериш керек, балдарды жетимсиретпеш керек. Устаз дейт: атамдын өткөн 11 жыл убакыт болуп калды. Түшүмдө атамды көргөнүмдө келип калган болот. Ушунча убакыттан бери кайсыл жакта жүрдүңүз десе, мен өлгөн эмесмин деп айтат. Кандай дуба кылсам болот агай дейт. Эгерде мекенди коргоп, мындайча айтканда, диний жакшы бир шейит боло тургандай абалда кетсе, шейиттер тирүү. Алар өздөрүн өлдү деп билбейт, бирок тирүү, Куранда ачык келгенде. Анан эми баягы мен өлгөн эмесмин дегени өлүп бүттү, жок болду деп жана кээ бир атеисттердин сөзү бар го. Алар илгертеден эмне деген? Кур'ан-ы Каримде алардын сөзүн мурда 14 кылым мурда айтып койгон. Алар айтат, бизди убакыт, заман гана жок кылат болду. Жашоо деген эмне? Жашоо деген рахимун татфа, эненин жатыны бизди жашоого чыгарат, түртүп чыгарат жашоого. Анан жашап өлгөндөн кийин ардын табыла жер бизди жеп жок кылат дейт, кайсап жок кылат дейт. Ошолорго жооп катары түшүнсөңүз болот. Жок, адам өлгөндөн кийин чыныгы жашоонун кире беришине барзах жашоосунда болот. Атаңызга сооп жөнөтүп жакшы бир нерселерди кылып туруңуз. Ассаламу алейкум устаз, мен жакында эле кырсыктап эки колум сынды эле, ошого гипс менен даратты кандай алса болот дейт. Эми колуңузду кыймылдатпасаңыз, бирөө келип сизди дарат алдырып туруш керек. Гипсти чечүү мүмкүн эмес болсо, үстүнөн эме кыласыз. Суу жүгүртөсүз. Сууну мас кылып туруп үстүнөн жүгүртүп турасыз. Анан бети колду, бутту жууш керек болот. Башты, кулакты, калган жерлерди кадимкидей. Жанагы гипстин үстүнөн сууну эмне кыласыз? Сууну мындай тартып турасыз, мас кылып. Ошо гипстин үстүнөн тартылган мас жуугандай болот да, бул ыктыярда дагы келет. Кийинки суроо: ассаламу алейкум дейт. Устаз дейт: менин жашым 31-де, биринчи жолдошум каза болуп калган, 2 балам. Убакыт өтүп 3 жылдан соң кайнагама турмушка чыктым. Тилекке каршы жашап кете албадык, зомбулук көрсөтүп туруп алды. Мен 3 жыл жүрүп талагы берилбей дейт, ушинтип жүрдүм дейт. Турмушка чыктым. Ошондо бизге талагы жок жашоо болуп жатканын билип, жашоону токтотуп, боюмда да болуп калганын толук билбейм. Эгер болуп калса кандай болот деп кыжаалатмын. Кайра нике кылып жашасак болобу? Башымды бошотуңуз деп чалып сурадым. Жообумду бердим. Бошсун деп 3 жолу айтты. Ошондо талак түштүбү? Ушул суроого жооп берүүңүздү суранам. Жакшы кылыпсыз, кеч болсо дагы ушул мурдагы кайнагаңыздан ошо жоопту сурап, мурда экинчи күйөөңүздөн жообуңузду сураганыңыз. 3 жолу жообуңду бердим деген менен талак түшөт. Жообуңду бердим деген сени ажыраштым деп, башың бош деген сыяктуу ачык айтылган сорих талак болот. Мындан кийинкисин этияттап жакшы жашап кетүүнүн аракетин көрүңүз. Кийинки суроо: эске салабыз, бир туугандар, угармандар, көрөрмандар 0709 68 06 06 номери менен дүйнөнүн булуң бурчуңунан сурооңуздарды түз жөнөтүүгө мүмкүнчүлүк бар. Жетишкенин бул биз эфирде, бүгүнкү эфир 1 саат болмокчу, кийинкилерин 1,5 саат кылууга аракет кылабыз. Тырышабыз, анан жетишпей калганын кийинки эфирлерде дагы окуп берип турабыз.
Assalamu alaikum ustoz. Үйлөнгөнүмө 1 ай болду. Өзүм медреседе окугам. 2 жыл үйлөнгөн, 2 жыл дейт. Үйлөнгөн кызым менен үйлөнгөнгө чейин апасы болуп 3 жолу жолукканбыз. Ата-энелери сүйлөшүп, келишип, макулдашты эле. Жолукканда жакшыдай эле көрүнгөн. Бирок баары бир көңүлүм бир аз толбой жакпагандай болуп, же бойдок болуп көзүм күйүп турган үчүн эле шашып алып алдымбы билбейм. Ар кандай ойлор келе берди дейт. Оюмдан кайткым келип, башканы эле карасамбы деп, сүйүү никеден кийин деп тобокелге салып үйлөнүп алдым эле. Такыр жакпай калды жүзүн жана бүтүндөй тулку боюн көргөндөн кийин дейт. Толук экен дейт. Өзүнө карабай жатат, өзүнө маани бербей жүдөй эле берет экен. Денесине же сулуулугуна маани берип сыланып сыйпануу деген жок экен. Тазалыгы жакпай жатат. Деги эле жакпай күнүгө жүрөк өйкөө болуп жатат. Ал муну окубай эле коеюн, ошо диний бир жерлерде окуйт экен. Бат жинденип аябай эле таарынчаак, намаз окуйлу десем эле кабагын бүркөп тарс-тарс дүңкүлдөп, кыймылдап жаман көрөт. Көбүнчө окубай эле коет, айтсам жаман көрөт. Кыскасы бактылуу сезе албай жатам өзүмдү. Анан анын көңүлүн жана ата-энемди эле ойлоп, араң жашап атам кысылып, ажырашым келип жатат, эмне кылайын устаз дейт. Сабагың кетейин иним. Эми үйлөнгөндөн кийин Аллахтын бир чоң максаты бар да. Адам аны билет, адам аны билбей да калышы мүмкүн. Аллах чоң бир максат ошол никени адам баласына адашпаш үчүн берген. Нике кайып деп коет. Ал исламда, шариятта бекер адашып калдым, бекер аттиң ошондон көрөп өткөн ишке ушундай эгерде же ушундай болгондо дебеш керек, бул шайтандын эшигин ачат. Биз тагдырга ыйман келтиргенбиз. Тагдырдын жакшысына, жаманасына дагы ыйман келтирген адам бул чыныгы мусулман болот. Тагдырга ишенбеген адам бул жана отпарастарга окшоп калат. Ал-Qadariyatu majusu hadhihi umma дейт пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Тагдырга ыйман келтирбеген отпарастардай болуп калышы мүмкүн, ыймандан чыгып дейт. Ошон үчүн тагдырдын жаманы жакшы да. Сизге менин сунушум ажырашууга шашпаңыз. Убакыт керек, 1-2 балалуу болгондон кийин. Эми бүгүн өзүнө карай албаса айтыш керек. Эми өзүңүз айта албай атсаңыз, ошондой бир аял затын айттырыш керек. Өзүнө каранып калар, балким ал ооруп кыйналып жаткандыр. Умрага бирге барууга аракет кылыңыздар, бир көбүрөөк мөөнөт алып. 20 күнгө, 1 айга умрага барып, ошол жерден келинчеңиз айтыш керек, өзүң ушундай диний мекемеде окуп атсаң, намазга көңүл кошпой койгонуң кандай? Бул карама-каршылык келет, бул Кудайга жакпайт. Айткан сөзүнө кылган иши каршы келгени, бул акарат көрсөткөнү. Анан экинчиден, ошол умра сапарында аял заты тазалыгына башка бир күчтүү мындай бир аял заты да сабак өтө тургандай болсо ал жерде, ошол жерден тазалык жана башка сабактар өтүлсө, аялыңыз тазалыгына, боюна, турпатына жакшы карап калса ачып эмес, никеңиздер уланып кетет. Ажырашууга адам качан болсо дагы жетишет, бирок шашылыш түрдө ажырашып алып анан эметкен болбойт. Эрте эле кеч я вадуд, о сүйүү берүүчү зат деп, сиздердики адал сүйүү болот никеде, ошол вадудту көбүрөөк окуп, ошону мындай бир сизди сыйлап, сиздин талабыңызга ылайык боло тургандай жакшы мамиле кылып туруңуз. Такыр болбосо аны кийин көрөсүз, бирок ажырашуу жакшы эмес. Бир аракет кылыңыз. Келинчегиңиз аракет кылсын ушул видеону көргөндөн. Аял заты өзү дене боюна сөзсүз караш керек. Күйөөсүнүн көзү мындай бир жаман абалына дуушар болуп калбаш керек. Аял заты таза болбосо анын балдары кандай болот? Аял заты деген күйөөсүнө кызмат кылат, кайната, кайнене деген болот. Дене боюна тың болуш керек. Эң биринчи аманат бул намаз. Кудайдын бекиткен аманатына бекем болбосо кандай болот? Ошон үчүн келинчеңизге эми ошондой бир жакшы улуу, айткан сөзүндө кылган иши төп келген эжекелер, апалар бар. Ошолорго бир сабагын алып барыңыз. Баарлашып көрсүн, өзгөрсүн жакшы жака. Мүмкүнчүлүк Кудайым каапыр адамдарга мүмкүнчүлүк берип атпайбы, кайырдын адамдарга. Өлүп калганга чейин же күн кыяматтан чыкканга чейин мүмкүнчүлүк деп. Анан сөзсүз эле баягындай сүйүүм болбой атат дебеш керек. Сүйүү барып ачылат. 1 балалуу болосуз, 2 балалуу болосуз. Эми кемчилигин оңдоп, өзүнө тың болуп калса жакшы болот. Бир аракет кылып көрүңүздөр. Баардыгы ажырашып кете берсе жашоо кандай болот анан? Кийинки суроого кезек берели. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух дейт. Жашым 34кө жетти, үйлөнө албай жүрөм. Аллага шүгүр диндебиз, бирок үйлөнүү болбой жатат. Кандай жол менен үйлөнсөк болот дейт. Сиз барып дем салып окутуңуз жыргалга арекеге. Бир 2-3 жолу дем салып окутуңуз да анан тобокел кылып үйлөнүш керек. Мен ушу үйлөнө албайм деген эркектерге таң калам. Кыз киши эми оюн айта албай калат, кысылып калат, башка нерсе болот. Үй жагдайда эркек адам 34кө келип калыпса, эртерээк үйлөнүп, сиздин досторуңуз деген бала чакалуу болуп, мынакей орто мектепке окуп калган балдары бар. Ошол себептен эртерээк
мындай дем салдырыңыз эмне үчүн үйлөнө албай атасыз? Дем салдырыңыз дагы андан кийин мындай толук мындай бир тизмедеги шарттарды койбостон ошо таза болсо, намазына көңүл бурса, аманат Алланын аманатына бекем, ал баардыгына бекем болот. Таза болсо, ибалуу инсаптуу болсо, ошону издеп таап эртерээк үйлөнүшүңүз керек бир тууганы. Кечиктирбеңиз, арам жолго түшүп кетиш коркунучу бар. Ким үйлөнбөй жүрүп кечиктирип арам жолго түшүп кетиш коркунучу болсо, ага үйлөнүү парз, милдет болот, важип болот. Ассаламу алейкум устаз дейт. Кийинки суроо, Алла таала сизден ыраазы болсун. Менде эки суроо. Биринчи, Amazon маркетплейси менен алып сатып иштесек болот, онлайн арбитраж системасы менен товарларды дүң баада арзан алып, аны чекене кымбат баада сатып, мен ушул тармакта соодага аралашайын деп жаткам дейт. Интернет айдыңында соода, мен сиз айткан нерсени жарнама кылып аткан жокмун, жалпы эле интернет айдыңында соода, ошол алып сатканда алдамчылык жок болсо, берки сатуучу адамга кардарын талап кылып кечикпей ошол нерсе кийин мындай бир мындай эмне деп коет, жанагындай кепилдик болуп буюмун таап бере тургандай болсоңуз, алдамчылык болбосо, буюмун талап кылган нерсени таап бере тургандай болсоңуз, анда болот. Кайсыл тармак болбосун. Экинчи, азыркы учурда базарлардын орду глобалдашуу заманында, ааламдашуу заманында бүт онлайн базарга өтүп жатканына байланыштуу биздин жарандар дагы эле ушул маркет плейске иштөөгө бет алганы күндөн күнгө көбөйүп баратканда, анан ошол жанагын окубай эле коеюн, атын реклама кылгандай болуп калбасын. Дроп шиппинг, флиппинг деген соода кылуу түрлөрү бар. Өзүңдө жок туруп товарларды реклама кылып сатасың. Кардар сенден товарды көрүп заказ берет, жана акчасын сага жөнөтөт алдын ала дейт. Негизи пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан ла таби ма лейса индак. Бул эреже негизинде. Төрт мазхабтан бири Ханафи мазхабта да жок нерсени саткан жакшы эмес. Эртең ордун толтурбай калсаңыз, ошол жерден ызы чуу чыгат. Кардардан дагы, сизден дагы. Жок нерсени сатпа дейт. Эң жакшысы жакшылап ошол нерсени кепилдик кылып, же ошол нерсени ордун сөзсүз толтура тургандын аракетин көрүш керек болот. Аракетин көрүш керек болот. Кийинки суроо, ассаламу алейкум дейт. Менин суроом мындай: бейиш эненин таманасында дейт, ошол сөз эркек балага эле тиешелүү. Турмушка чыккан кыз ата энесине жардам берип кызмат өтөсө болбойбу? Болот, ал эркекке дагы кыз балага да бирдей. 5 томдук Ал-Ахкаму Шар'ия фил Ахвали Шахсия деген китепте шейх Мухаммад Кодри Баша нафака, каржы маселесинде айтат. Кайсы бир ата эненин балдары жок болуп калып, же балдары кичинекей болуп, же балдары Кудай сактасын каралашпай атса, ал учурда ошол күйөөгө чыгып кетсе да кызына каралашыш милдет болот дейт. Ата энеси ошого муктаж болуп калса. Күйөө бала туура түшүнүш керек болот күйөөңүз. Ооба. Колдон келген жардамыңызды катып кыкпай, күйөөңүзгө туура түшүндүрүп, же өзүңүздүн бир байлыгыңыз болсо ошондон берип турсаңыз болот. Ооба. Кыз киши дагы күйөөгө чыктым. Чыккан кыз чийден сырткары, ооба, ал келип жашап албаш да, бирок мамиледе, жакшы мамиледе жардам көрсөтүүдө аракет кылыш керек. Күйөөгө туура түшүндүрүү менен биргеликте. Муктаж болуп жатса. Анан ата энеси жагдайы жакшы болуп туруп деле кызынын турмушуна аралашып кийлигишсе, ал дин аны колдобойт. Ассаламу алейкум дейт. Менин суроом төмөндөгүчө: супер келин деген курска катталган болчумун дейт. Биртиңиз алып кетиптир. Ушундай барбы бизде? 7 күнгө 15 000 сом болчу. 16 сентябрь башталат экен. Анан мен 10 сентябрда 3 000 сом которуп катталып, анан ошол күнү түнү кайра окубай турган болуп, акчамды кайтарышын сурандым. Анан менеджер мени менен сүйлөшүп, ойлонуп көрүңүз деп убакыт берди. Мен айттым, макул, ойлонуп көрөм. Эгер акча тапсам окуйм, таппасам акчамды кайтарыңыз деп. Анан 15 сентябрь сүйлөштүк, мен айттым, акча издедим, таба албадым дейт. 3 000 акчамды кайтарасыз десем, жок, силер деген катталып койгонсуңар да, катталгандан кийин акча кайтарылбайт деп жатат, эмне кылсам болот? Ошон үчүн ар бир иштин башына барганда, ар бир иштин башында, бир ишке, бир орунга киргенде шартнама, шартты сөзсүз караш керек. Ошондо ушундай жагдайда алар ошол акчага чындап алып, сиз үчүн нерселер коюлган болсо, шарт. Ал муслимун инда шурутихим дейт. Шариятта эреже бар, мусулмандар койгон шартка каралат. Бир гана Куран сүннөттөгү динибиздеги адалды арамга айландырса, арамды адал десе, ал шартка такыр маани берилбейт. А бөлөк учурда шартка каралат. Балким алар ошого бир нерсе сатып алат, башка болот дегендей. Анан жөн жерден туруп эле акчаңызды жеп койсо, жок, аны алыш керек закондуу түрдө. Эгер катуу муктаж болсоңуз. Ошон үчүн алдындагы кирип аткандагы, катталып аткандагы шартка каралат. Анан алар ал акчаны эмне себептен бербей атат? Жөн эле катталып койгон үчүнбү кандай? Ошону иликтеп чыгыш керек. Күйөөм экөөбүз кайын журттун айынан урушабыз. Токтобогондон улам кайра күчөп, күйөөм талак, талак, талак деп урушканды 3 жолу айтты. Эми мен жашаганга болбойт десем, кайра эле жашап жүрөт. Бул кандай болот? Түшүндүрсөм дагы түшүнбөйт. Динден кабары жок, сизден толук кандуу чындык жооп күтөм, ушул нерсе мени уктатпай жүрөт. Ошол уруш чатак, жаңжал учурунда
Ажырашам, мен кетем анда, талак бериңиз, башымды бошотуп коюңуз деп ушундай ажырашууга далалат кылган, ажырашууну түшүндүргөн бир суроону сурап айтсаңыз, мен ажырашам десеңиз, ошого жооп катары дароо абалын өзгөртпөй туруп, талак десе 3 талак түшүп калат, ал учурда жашоо болбойт. Анан жөн эле талакка тиешеси жок. Ушундай болуп туруп анан сизге талак анда түшпөйт. Же болбосо сиз талак сурап, күйөөңүз ошо сөздү угуп сыртка чыгып келип, суу ичип сыртка чыгып, же ажыратканага барып келип, же бул бөлмөдөн башка бөлмөгө чыгып, айтор абалды өзгөртүп келип туруп анан талак деп айтса, ал учурда дагы түшпөйт. Талак деген ушул 3 сөз менен 3 талак түшүү үчүн не болуш керек болот? Сиз талак сурап, талак эскерилип, ошого дароо айтса, 3 талак түшүп калат. Ал учурда жашаганга болбойт, башка күйөөгө чыгасыз. Кур'ан-ы Каримде айтат: "Fa in tallaqa" 3-нчи талак берилсе, "Fala tahillu lahu hatta tankiha zawjan ghayra" башка бир турмушка чыгып, хадис машхурда келет, жашап кадимкидей, анан ал күйөөсү өлүп калса 4 ай 10 күндөн кийин иддасы бүткөндөн кийин, же жашоосу болбой калса 3 ажырашкандан кийин 3 айыз көргөндөн кийин этеккири келсе, анан күйөөңүзгө кайтсаңыз болот. Анда да аны халаланы шарт кылбастан туруп. Кийинки суроо экен. Ассаламу алейкум устаз, мен авария болуп баспай калгам. Көп болду, барбаган жерибиз калбады. 5 мал намаз окуйм, орозо деле кармадым. Аллах мага боор оруш үчүн, Аллах мага райым кылыш, ден соолук бериш үчүн дагы кандай амал кылышым керек? Эми Аллах боор оруйт деген сөз баягындай ташбих болуп, Алланы бир пендеге окшотуу сөзү болуп калат. Алла райымдуу, мээримдүү, ошондой мааниде туура түшүнүш керек. Дагы кандай амал кылышым керек? Такыр айла кетти устаз, бул кыйынчылыктан кутулсун деп мага дуа кылып коесузбу дейт. Аллах эми биринчиден ишеним маселесинде Кур'анда аят келет, акыйда маселесинде. "Ва ма роббука бизоллам лил абид" Аллах Таала пендеге зулумдук кылбайт. Ошон үчүн могу ылдамдык маселеси бар, ылдамдыкты жолго жараша ылдамдык бекитилип коюлат. Мисалы, Саудияда, Египеттерде жолго карап 120 коюлат, бизде жолдун эмесине карап 90 коюлат. Ошол ылдамдыкты көтөргөн жок береңиз бир. Бүт мындай эрежелерди кармандыңызбы? Кышында кышкы дөңгөлөк менен беле, жайкысын жайкы беле, адамдын өзүнөн да кетет. Муну караш керек. Эми тагдыр экен, кантсе дагы Аллах жазган тагдыр. Тагдырга тан бериш керек. Аллах Таала балким ушул аркылуу сиз канча намазга жыгылдыңыз, ушул аркылуу канча бир жакшылыкка келдиңиз. Эми сөзсүз сыноону башка бербесин Кудай Таалам, бирок сыртынан ушундай бир оор тагдыр болгону менен биз билбейбиз. Ичинде көптөгөн жакшылыктар бар сизде. Анткени канча деген тобого келдиңиз, канча деген жакшылыктарга келдиңиз. Мына бир досубуз айтат, башка кыйынчылык келгенге чейин багымды аткараң турат элек дейт, анан кыйынчылык келгенде тахажжуд намаз кылбай атат дейт. Пенденин табияты ошондой. Ошон үчүн баягы сөзсүз эле оңолуш үчүн башка жамандыкты, кырсыкты тилебейли. Кудайым сизге сабыр берсин, Кудайым жакшылык берсин. Сиз өзүңүздөн ылдыйга караңыз. Дагы канча кыйналгандар бар. Ошого караганда шүгүр этиш керек. Өзүнөн жогору эмес, өзүнөн ылдыйга караганда бир шүгүр сөзү жүрөктөн чыгат. Анан Кудайым жакшылык берсин. Сиз, мен ойлойм, ушул учурда балким көп нерсени ойлоп, бүтүм чыгарып, көп бир китеп жазыңыз. Иман сабактарын алып, ишеним сабактарын алып, адал арам маселесин алып, биздин адабият классикалары бар. Ошолордун баарын топтоп, жыйынтыктап, сонун адабий тилинде жакшы бир китептерди жазыңыз. Мен ойлойм, сиз эмне деген адамдарды мындай бир дем бересиз. Эми мен баягы мусулман эмес жанагында көп башкаларды айтпай эле коеюн, бирок мүмкүнчүлүгү чектелгендер дүйнөдө эмне деген башканын мүмкүнчүлүгү чектелбеген адамдардын жакшы жашап кетүүсүнө дем берип жашап атат. А биз мусулманбыз. Биз да канча жакшылык кылсак болот. Ошон үчүн Кудайым сыртынан мындай бир чоң сыноо көрүнгөндөн ичинде көптөгөн жакшылыктар бар. Мен дуа кылайын, албетте бул бекем эрик берсин, сиздин жаныңыздагы адамдарга туура түшүнүк, сабыр, көтөрүм берсин. Ушул нерседен дагы жакшылыкты көрүп таап, жакшы нерселерди мындай бир эмне кылып, мындай бир жайылтып кетүүгө тырышыңыз. Ассаламу алейкум устаз дейт. Биздин кошунабыз аябай арак ичет. Ичип алып түндө биздин дарбазага чоң таштарды ыргытат, сөгөт, балдардын жүрөгү түшөт. Биз бул айылга көчүп келгенибизге 4 жыл болду. Келгенден бери тынчтык бербейт. Биз унчуккан эмеспиз. Жолдошум соо кезинде айтты, келбе деп, мечитке бар деп, болбой койду. Кандай чара көрсөк болот? Ата-энеси эчтеке кыла албайт, өзү 40тан ашты дейт. Ошо соо кезинде эскертиш керек. Аксакалдар бар да, ошо аксакалдарга салып бериш керек. Эми дагы ушундай кылсаңыз, аксакалдарга салам деш керек. Анан аларды да көз илбей калган болсо, аксакалдар ким деп. Анда бир эки эскерткенден кийин тартип милиция бар, ошол жерде милицияга кайрылыш керек. Кандай болсун? Бирөөнүн түнү балдардын жүрөгүн ушуна алып таш ыргытып, ошо таш ыргып келип балдарга тийсе, сизге тийсе, күйөөңүзгө тийсе кандай болот? Бир эскертиш керек.
Кайталай турган болсо аксакалдарга дагы зыян корчутой турган болсо милицияга бериш керек. Милиция анын чарасын көрөт. Азирети Усман, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын күйөө баласы Азирети Усман радыйаллаху анху айтат: "Инналлаха ла язау бис султан ма ла язау бил Куран". Кээ бир ыңсабын жоготкон адамдарга дейт. Ыңсаптуу адамдар Курандагы айтылган сөздү ээрчип кой деп ошого түздөнөт, акыйкат динге. Куранга ыңсабын жоготкон адамдарга ошо таяктын күчү менен, тартип сакчыларынын күчү менен көп бир баягындай таасир берет деп келет. Такыр токтотпосо милицияга кайрылыш керек. Кандай бул? Биз кайсыл доордо чыгып атабыз? Анан экинчиден ичкилигин тыйсын, өзүнүн башына дагы бир кыйынчылык алып келбесинби? Ассаламу алейкум устаз дейт. Жакында кыздуу болдум. Атын Каусария койдум. Жакшы элесиңби? Сонун ысым Каусар суусуна таандык болгон ысым. Бул түбү бейиштен келген суу. Махшар майданында болот, кыяматта акыйда китептеринде. Чоң ата устазыбыз Абдулла Сыражитдин Хусейн рахматтын ошол Акырет ааламдары деген китебинде тап келет. Махшар майданында эсеп кысап учурунда пайгамбарыбыз саллаллаху жеке берилген, анан алымдар баса белгилешип, бейиште дагы пайгамбар өзүнүн Каусар суусу болот деп муфассир, анын ичинде имам Багауи чоң алымдар айтат. Жакшы ат, Кудайым береке берсин. Ассаламу алейкум устаз, сизге түшүнүктүү кылып айтканга убакыт керек. Ата-энеси менен сүйлөшпөй, аялы үчүн ата-энеден такыр кабар албай, үйүнө келсе аялдары кууп чыккан уул балдарга кандай сөз айтып эмне дейт элеңиз? Биз сиздин кеңешиңизге муктажбыз. Бир чоң үй бүлөнү жана апамдын өмүрүн аз да болсо узартканы жардам болсо дейм, сураныч дейт. Ата-энеси менен сүйлөшпөй, аялы үчүн ата-энеден такыр кабар албай дейт. Үйүнө келсе аялдары кууп чыккан уул балдарга кандай сөз айтат? Мындайча айтканда, аялынын сөзүнө кирип, тилине кирип, ата-энесин тоготпой койгон. Бейиш эненин таманасында. Сонан Дарақутнийде келет: Ал-валид аусат абуабил жанна. Бейиштин төрүнүн капкасынын ачкычы ата-ананын ыраазычылыгында. Куранда келет: Ва қада раббука алла та'буду илля ия ва бил валидейни ихсана. Аллага шерик кошпой ибадат кылып, ата-энеңерди сыйлагыла. Ата-эне ыраазы болсо, Аллах ыраазы болот. Анан келинчекке туура насаат айтыш керек. Сен менин никемдесиң, аманатымдасың, сага дагы жакшы мамиле кылам, бирок экөөбүз биргеликте кошулуп ата-энебизге урмат көрсөтүш керек. Кайтар дүнүйө, экөөбүз ата-энебизге урмат көрсөтсөк, кийин биз да урмат көрөбүз. Бүгүн ата-энебиз ушинтип үйгө келсе кубалап жашатпай атсак, эртең биздин дагы бул кайтар дүнүйө алардын каргышы тийип, жаман дубасы тийип, мына ушул бизди дагы балдарыбыз үйдөн чыгарат дейт. Мыйзам Аллах Таала убакытты тараза кылып койгон. Эсине келсин. Эсине келип, этегин жыйып эртерээк ата-энесине адилеттүү мамиле кылсын, чындап эле ошо келинчегинен кетип атса, ата-энесин эркек бала ата-энесин тандап адилеттүү мамиле кылса, келинчеги кетпейт, келет, сыйлайт ошону. Бул жерде маселе эркек баланын өзүндө. Кудайым ушундай бир ата-энесин кууп, ата-энесинен жакшылык кылбаган балдардан сактасын, ак болгон балдардан сактасын. Ак болгон баланы Аллах кечирбейт, Кудай сактасын. Бул чоң күнөө да. Кудайым эртерээк тобо берсин. Туугандар, ушуну менен биз эфирибизди, бүгүнкү 4-чү күндөгү эфирибизди жыйынтыктайбыз. Дуа кылалы акырында, амин. Аллах Таалам жалпы дүйнө жүзүнө тынчтык берсин, амандык берсин мусулман коомчулугуна. Анын ичинде биздин Кыргызстан мамлекетибизге жүрөгүбүздүн чоң бир бурчунда турган элибиз, жерибиз аман эсен өнүгүп өссүн, тынчтык болсун, эч кандай бузукучулук, бузукучулук болбосун, ынтымак-ишкерликте жакшы өмүр кечирип, имандын көлөкөсүндө өнүгүп, экономика, илим билим, ден соолук жаатында жакшы бир алдыга өскөн мамлекеттерден бололу. Жаштарыбыз багытын жоготпосун. Анан сураныч, кыздарыбыз имандуу, инсаптуу, уяттуу, эркектерибиз жигердүү, кайраттуу болсун. Анан келинчек менен ошол балдар ата-энелерди сыйлаганды үйрөнүш керек. Аларга сый көрсөтпөгөн сый көрө албайт. Ким мээрим төкпөсө мээрим көрбөйт дейт пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Чуура жолдон адаштырбасын. Амин. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.